Түн ичинде элдер көп барчу жайларга түнкү компьютердик клубтар кирет. Мындай жайларга улуулар менен катар түн ичинде өз алдынча жүрүүгө жашы жетелик өспүрүмдөр да барары белгилүү. Өспүрүм балдар менен иштешүү инспекциясынын кызматкерлери мыйзамга ылайык рейд учурунда аларга кол көтөрүп тийбеши керек. Өспүрүмдөр өздөрүнүн мындай укуктары бар экенин да жакшы билишет. Бирок алардын үйлөрүнө барбай түн жамына башка жакка качып кетпеш үчүн тартип сакчылары тийиштүү чараларды көрүшөт. Жылбай туруп эне мал. Бияка туруп. Кана болду? Всё нормально? Да, бирөө алды. Жок, такта барбы, жокпу? 5 мүнөт. Сиз алып чыкпасаңыз таң атканча жүрмөк. Сиз үйүңүзгө башыңыз. Ата-энеңиздин кароосу жерде жүргөнгө болбойт сиз. Билесизби, мен сизди мурдагы күнү айткам. Үйүңүзгө кетип Кошунан менен жүргөм. Тартип сакчыларын көргөндө бул түнкү клубда жүргөн мектеп курагындагы балдар отурган жайларын таштап кетүүгө шашты. Бирок инспекторлар алардын качып кетүүсүнө жол беришкен жок. Аларды кое берген убакта деле балдар үйлөрүнө бараары бүдөмүк. Андыктан инспекторлар балдарды үйлөрүнө жеткирип, ал эми ата-энелер балдарынын эмне үчүн түн жарымында көчө таптап, оюн зоок клубтарында жүргөнү туурасында түшүндүрмө бериши шарт. Кетип атабыз же. Аталган инспекция 3 сааттын ичинде балдардын өздүгүн тактап чыгышы керек. Натыйжада алардын 50% башка жактан келишкендиги анык болду. Ээн эркин өзүмдү өзүм билемдик кылган эс алуучулар укук бузуучулар профилактикалык борборуна жеткирилди. Ал жерден өспүрүмдөрдү ата-энелери тиешелүү документтерин көргөзүп алып кетүүсү шарт. Бүгүнкү күндө биз менен дагы чогуу эртең мененки бул иш-чаралар 2 этап менен өтүп атат. Күндүзгү жана түнкү эмедер. Өзүңүздөр билгендей 10 саат 10дон кийинки өкмөттүн токтому бар 185-2015 жылы чыккан ошого караштуу баягы 22 сааттан кийин түндө жаш өспүрүмдөрдүн чоңдор менен же ата-энеси менен болбогондуктан биз аларга ар кандай чараларды көрүп, эгерде биздин жашоочулар болсо баягы ата-энесине тапшырып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мындан тышкары баягы башка региондордон болсо аларды биздин жаш өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуулукту алдын ала борборуна тапшырабыз. Клубда эс алып отурган 7 адамдын ичинен бир кызды инспекторлор жашы жетелик деп шек санашты. Мындан улам аларга барып өздүктөрүн тактаганыбызда кыздар эс алып аткан жайы туурасында ата-энелери кабардар экенин айтып, ишендирүүгө аракет кылгандай болду. Бирок алардын актанганы эч нерсени чечпейт. Кармалгандан кийин мыйзам боюнча тилгат жазып берүүсү керек. Ал эми жашы жетелек кыз Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын алдындагы укук бузуулар профилактикалык борборуна жеткирилди. Ваши данные. Права пойдет? Да, право. Пожалуйста. А кто позвал сюда ее? Мы с церкви ходим в церковь. Церковь? Да, мы сегодня с регионального собрания приехали. У нас сегодня было региональное на Разбековых церкви. Мы после этого собираемся, мы все молодежь, мы верующие. Да, это хорошо, я вас уважаю. Я могу сейчас позвонить маме. Вашу веру, но 15-летняя девочка должна будет находиться дома после 10:00 часов. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин айтымында мындай рейдтер республиканын бардык аймактарында өткөрүлүп турат. Лидер аталышындагы бул текшерүүнүн негизги максаты балдардын кечки саат 10дон кийин көчөгө чыкпашына тыюу салуу. Белгилей кетсек, 7 оюн зоок клубтарынын ичинен жалпысы болуп 16 өспүрүм жашы жетелик деп аныкталды. Акылай Акналиева, Жазгүл Маденова, Дастан Касканов, Калыбек Абдумумутов, Нью ТВ.